Длительный болот экен да. Ушинтип эметсең жакшы. Болот эте мына. Бул сиздер көрүп турган жаш бөбөктүн аты Раян. Раян Дөөткулов азыркы учурда 1 жаш 11 айга толду. Төрөлгөндө эле баш сөөгүндө киста жана жаш балдар эпилепсиясы менен ооруп келет. Раяндын энеси Айнур айым баласынын көрсөтпөгөн ооруканасы калбады. Акыры чет жакка барып, операция кылдыруусу керектелүүдө. Ошол себептен ментеп кайрымдуу элден жардам суроого мажбур болушууда. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Дөөткулова Айнура 4 баланын жалгыз бой энесимин. Şu 4-cü balam törülgöндөн кийин şu балам капкара болуп төрөлдү. Şu мен ошо кан басымым көтөрүлүп кетип төрөт учурунда өзүм да реанимацияга жатып калдым 1 ай. Балам да 1 ай жатып калды. 1 айдан кийин балам көзүн ачты. Ошо диагнозу башында киста, эпилепсия деп диагноз коюлду. Андан кийин детский патологияга жатып калдык 15 күн. Ал жерде да көпкө жатып, балам өзүнө келе албай атты. 8 айында да балам ошо комага жатып калды. Анда да мурдунан зонд менен сүт берип келе жаттым. Өзүм ошо жанында 10 күн болдум. 10 күндөн кийин мени чыгарып коюшту. Баламды врачтар өздөрү карап калышты. Эртең менен ошо түштө 12'de анан кечки 6'da бараттым балама. Балам акыбалы аябай начар болотты. Ушунчалык өтө таасирдүү болуп атты. Bir күндө 2 жолу. Андан кийин ошо чыгып, палатага отурулуп, кислороддо жатты балам. Bir топко жатты. Ошо өзүм ошо уктабай баламды карап 1 саат сайын кислород иштетип аттым. Ал больницага да көпкө жатып калдык. Ушинтип эле больницага алып келатабыз. Балам да жакында жатып калды дагы. Бул оору чындыгында аябай жаман экен. Эпилепсиясы ар кандай кармайт, ошо кысарып, капкара болуп, көгөрүп кетет. Ошо эпилепсиясы кармаганда башын артка чиренип. Ошондо аябай жаман болдум жакында жатканыбызга. Өтө таасирдүү болуп атты балам. Ошо мен врачтардан сурадым, бул Кыргызстандан айыгабы деп. Жок, Кыргызстандан айууга мүмкүнчүлүк жок деди. Мен аябай жаман болдум. 3 кыздан кийин ушул балам. Бирок бул оору Кыргызстандан айууга мүмкүнчүлүк жок экен. Чет жакка операцияга ошо Индияга $16.000 сурап жатат. Бизге бул сумма биз үчүн чоң сумма болуп жатат. Уулу Раяндын жакшырып кетиши үчүн Айнур айым колунан келген аракетин кылууда. Алардын ичинде 29 сентябрь күнү атайын кайрымдуулук концерт уюштуруп, кайрымдуу элди чакырууда. Экран алдында көрүп турган Айнур айымдын телефон номерине байланышып, кайрымдуулук концертке билет алсаңыздар болот. Анан ошо операция бара албай жатканыбыз себеби ушу кайрымдуулук концерт уюштуруп жатабыз. 2000 билетибиз чыккан, ошо бул билетти деле таратыш аябай оор экен. Ошо 2000 элим болсо, бизди ушу кайдыгер карабастан ушу билетке жардам берип койсо, ушу баламдын, Раян баламдын өмүрүн сактап калганга жардам берип коюңуздар суранабыз. Баламдын ошо апа деген сөзүн уккум келет. Балам балдарга окшоп, ойноп, балдарга кошулуп кетсе экен деп ойлойм. Эне сүтү оозунан кете элек жаш бөбөгүбүз ментип ооруп турганына энесинин эле эмес, көрүп жаткан ар бир көрөрмандын жүрөгүн оорутса керек. Кайрымдуу элдин жардамына муктаж болуп турган Раян бөбөгүбүзгө кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.